Саламатсыздар, Машина Кеч каналын көрүүчүлөрү. Мен видео тартууну улантуудамын. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүн 13 декабрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Аба ырайы ушундай күн суук. Азыркы мына тарта турган видеом бул ушу орус унааларын камтыйт. Жалаң орус унаалары бул жакта эми көбүнесе 07-лер турат. 60-70% эле 07-лерди камтып калат. Аралаштырып тартканда аракет жасайын. Унаалар көп чыккан. Видеолорубузга классып комментарий калтырганда сөз унутпаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жакта 04 турат экен. 04 канча деп атасыңар? 150 миң деп. 150 миң сом. Мына тамдын үстүндө багажниги бар. Силер алган атасыңар? Мындай кардарлар бар экен, алабыз деген сөз атат экен. 2005-жылы чыгарылган карбюратор экен. Төрттөн көлөбөтен кышкы. Нива. Төрттөн көлөбөтен кышкы шыптары менен ушунда куюлган дисте 2000 канча экен? 2002 деп жазып коюптур. Объему 1.7, баасы 160 миң сом. Эсин байланыш номери 559 95 40 40. Так, уна жабуу экен. Салон көрсөтөйүн десем, айнектер да тоңуп калыптыр, жакшыраак көрүнбөй калат. Бунун жанында 07 турат. Абалы жакшы. Мындай сыртынан эле көрүнүп турат. Дөңгөлөктөрү сезонка экен. 2011-жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 250 миң сом. ВАЗ-2107, төрттөн көлөбү кышкы. 2011-жылы чыгарылган, объему 1.6. Так, баасы 230 миң сом деп атат. Россия транзит номеринде экен. Салонду да бир көрсөтүп коеюн. Салону пробеги канчаны көрсөтүп атат? 40 миң. 200 миңге берип бересиз, болот турган баасы. Болот тур. Кайсы? Болду, тартып коебуз. Бул жакта биздин көрүүчүлөрүбүздүн унасы экен, 07 бул дагы. 2008-жылы чыгарылган, баасы 200 миң сом. Инжектор. Жок, сиз чыкпайсыз. Акча табуунун эң оңой жолу Evalon сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. ВАЗ-2107 2010-жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 115 миң сом. Ушунун жанында да 1.07. Төрттөн көлөбөтен кышкы, липучкалар, протекторлор жакшы. 2010-жылы чыгарылган, объем 1.6, баасы 170 миң сом. ВАЗ-21099. Төрттөн көлөбөтен жайкы, протекторлор жакшы, ушунда куюлган дистерде. 2000-жылы чыгарылган, объему 1.6, мына баасы 120 миң сом. Ушул 99ду жылы жаңырактары 2010дон жогоркулары. Украинанын сборкасы, Украинада да чыгарылган, адашпасам 2014-жылга чейин. Бул Россиянын эле сборкасы болуп турат. Ручкалары евро ручка экен. Рулю да спортивный
коюлган экен. Приборный панели да бар, евро панелдерден торпедасы. Мындай кошумча подиум динамикаларына коюлган. Анан подогрев да коюлган экен да. Подогрев сидений да бар экен алдыңкы отургучтарда. Жакшы эле, жакшы. Lada Priora hatchback 2008 жылы чыгарылган, объему 1.6, 200 миң сом баасы. Бул жеринде мындай өзгөчө кичине башкача спойлер болуп турат. Так, салонун көрсөтүп коеюн. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күскүлөр, туманниктер бар экен, а? Коробка 5 штукка. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Пробег канча болуп калды? Орто эсеп менен канча? 122.463 километр көрсөтүп атат. Ба болду же болбоду? Канча кылышты? 190 деп атасыңбы? Жок, деди. Жакшы эле айтып турбу, 200 миң сом деп атсаң. Же канчага берип бересиң? Кичине эле түшөсүңбү 200дөн? 190 кылышыптыр, бербептир. ВАЗ 21099. Bunun 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлары жакшы. 1996 жылы чыгарылган, объему 1.5. 100 миң сом деп атат. Булардын да мына панели 95 жылга чейин мындай жайык эле болгон. 95тен жогоркулары мындай дутый панелдер болгон дагы. Андан кийин дагы жылы жаңырактары 2000 жылдын жогоркулары евро панелдери менен да чыккан. Жогоруда бая 99 көрсөткөнүндөй. Бунун баасы 100 миң сом деп атат, айтылыш баасы. Нива Бронто. Бронто экен да? Бронто болсо жылы жаңы эле болуш керек. Не 2000 Бронтолор вроде бы 2010дон чыгып баштаганмы дейм да? Адашпасам. 2002 жылы чыгарылыптыр. Гидравлика, инжектор, форсированный двигатель деп жазып койгон. Баасы 259 миң сом. Эсин байланыш номери 554 15 22 29. Бронто. Салон көрсөтүп коеюн. ВАЗ 2107 инжектор 2007 жылы чыгарылган, объему 1.6. 170 деп атасызбы? Так, мынандай подхром күскүлөр. Дөңгөлөктөрү жайкы. Протекторлар жакшы эле, ушунда куюлган дисктер экен. Так. Салону. ВАЗ 2104 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2000 жылы чыгарылган, объему 1.5. Баасы 75 миң сом. Эсин байланыш номери 220 коду менен 22 95 94. Арканкы жагынан көрүнүшү, дөңгөлөктөрү кышкы, ушунда куюлган дистерде. ВАЗ 2107. Буну канча деп атасыз? 160 миң. 4 дөңгөлөгү тең кышкы. Инжектор 2011 жылы чыгарылган. Азыр оталдыр жүргүзүп койгон эши. Мына объему 1.6. 170 дедиңиз, а? Салону деле бирок жакшы. Таза көрүнөт. Ба болду ака? Канча кылышты? 130 сурады. Кичине кошсо берип берет экенсиң да, а? 1-2 миң кошсок. Болду. ВАЗ 2110 2011 жылы чыгарылган, объему 1.5. Баасы 140 миң сом.
Bagdan 21 10 деп тұрады. ВАЗ 2106. Bir 1994 жылы шығарылған, объемы 1.5, есінің байланыс номері 778 12 71 81. Басы? 80 мың бе? Жақшы. Арзан кен. Бола тұрған басы қанша болып қалады? 70 мың сол. Нива 2008 жылы шығарылған, объемы 1.7, вариант жоқ. 340 мың сом. Баяқ 4 ешікті. Бұл аптадағы ай-ай уналар көп шығыптыр. Шындығында мынандай бош жерлерде эле жоқ. Мен да эми айрымдарына маалымат алып сиздерге белгилеп көрсөтүп кеттим, урматтуу көрүүчүлөр. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырып коюңуздар. Кайсы жагдан көрүп атканыңыздарды деле белгилеп жазып койсоңуздар деле бул биздин каналыбыздын өнүгүүсүнө сиздер дагы мындай чоң салым кошкон болосуңар. Башка видеолорубузда көрүңүздөр.